Бул кейсти атайын эксперимент үчүн алдык. Суу фильтри бүгүнкү күндө пиваны, пепсини, лай сууну жана натуральный сокту канчалык деңгээлде тазалай алат текшеребиз, көрөбүз. Бул ТДС метрде окот суудагы майда бөлүкчөлөрдү эсептейт. Биздин максат кайсынысы зыян эмес экенин аныктоош эмес, биз кайсынысындагы майда бөлүкчөлөрдү биздин фильтр аягында азайтып чыгарып бере алабы, ошону гана текшеребиз. Аны эмесе пивадан баштасак, кечиресиздер, пиво бизде 844 көргөзүп атат. Кийинки суусундукка өтсөк, бул Pepsi 519 көргөзүп атат. Кийинки табигый суусундук деген натуральный сок 522 көргөздү. Жаттап калыңыздар, эми ушуларды фильтрден өткөрөбүз. Биринчиден болуп пивадан баштадык. Пивадан келген суюктук, пиванын суюктугу дал ушундай бизден фильтрлерге келет. Бул фильтрлер ар кандай кумдарды, таштарды, жыттарды, майда бөлүкчөлөрдү өзүнө кармап калып, анан экиге бөлүнөт. Көгүнөн келген суу бул тазаланып чыккан суу болот. Кызылдан келген суу бул канализацияга кете турчу жарабай турган суу болуп эсептелет. Азыр көрөбүз пиваны канчалык деңгээлде тазалайт. Мынакей кызылда ошол биринчи бөлүктө эле керексиз, жараксыз суусун бөлүп салган жерин көрсөңүздөр болот. Сары түстө пиванын көбүктөрү менен жада калса жыты менен бир аз бөлүп берип аткан кези. Ушунча кир суудан бизге ушунча таза азырынча пиванын бөлүкчөлөрү монтип тамчылап чыгып аткан кези. Мынакей пиванын жарымынан уже аз бөлүгү калды. Бул жакка көбүрөөк чыгарып атат. Бул жакка бир аз гана тазасын чыгарып берди. Биринчиден болуп пиваны текшерип көрдүк. Бул жакта эки бөлүкчө чыккан жантан бери айтып бердик. Бул жакта отходко канализацияга кетет. Бул жакта болсо тазаланган пива. Бул жактын көрсөткүчү жана 800 айланасын көргөзүп аткан, азыр болсо 20га келип токтоду. Ал эми бөлүнүп чыккан пиваны карасак, бул жакта ошондой эле газ, жыты бар, бирок 800дөн 443кө бир аз түшүп калыптыр. Кийинки азыр Pepsini көрөбүз. Пиваны текшерип бүттүк, азыр болсо Pepsini текшеребиз достор. Мынакей кетти. Дал ушундай көргөзүүбүздүн башкы демөөрчүсү Evolux компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сапаттуу суу тазалагычтарын сиздерге сунуштайт. Ар кандай ассортиментте бар. Жеткирип көргөзүп демонстрация кылып берүү бекер. Кимге заказ кылыш керек болсо кайрылып берсеңиздер болот. Ошондой эле фильтрлерин дагы кайсы компанияныкын болбосун алмаштырып берет. Азыр эми Pepsi'ден баштадык достор. Бул жакта мынакей серин көзүңөрчү, буга чейин промывка кылган сууну буяка койдук. Эми мындан ары чыккан суу азыр Pepsi болот. Бул жакка куюп салабыз. Бул жакта болсо ошо жанагы айткандай эле канализацияга кетчү жарабаган суу бул жакка чыгат. Pepsi'бизди фильтрибиз аябай бат тазалап атат. Өзүңөр көргөндөй бир таймлапс тартканга дагы жетишпей бат эле соруп салды. Өзүңөр көргөндөй бул жакка ошо отходко канализацияга кете турчу жагы түсүн көп деле өзгөрткөн жок, бирок бир аз агыш болуп калды. Ал эми бул жакта болсо таптаза, бирок өтө тездик менен таза суусун тазалап жатат. Азыр болсо ТДС метр менен бул канчалык деңгээлде тазалады көрөбүз. Мынакей тазаланып чыккан суусу 27-ни көргөзүп атат. Демек идеальный. Ал эми бул жакта канализацияга кетчү суусу 198 көргөзүп атат жана жаңылбасам 500дүн айланасын көргөзүп аткан болчу. Эми кийинки болсо дал ушул сокту текшергенге өтөбүз. Pepsi'ден кийин фильтрибизди промывка кылдык. Ал эми сиздерге визуально жакшы көрүнүш үчүн натуральный сокту Pepsi'нин бөтөлкөсүнө куюп алдык. Достор, ушул видео 1000 лайк алса, буюрса экинчи бөлүгүн сиздерге тартып беребиз. Ошондуктан лайк басканды унутпайбыз. Мынакей натуральный сокту азыр фильтрге туташтырдык. Жыйынтыгы кандай болот, бирге көрөбүз. Натуральный сокту коштук. Ал эми буга чейинки сууну бул жакка төгүп салып, сиздерге чыныгы чыккан сууларын аз көргөзөбүз.
Натуральный сокту салганыбызга 15 мүнөттөн ашты. Бир аз азайыптыр. Таймлапстан байкасаңыздар болот. Тамчылап мынакей ушунча суу чыгып берди. Ал эми таза сууга болсо эч кандай таза суу жок. Вроде бы мотор иштеп атат. Эмнеге мындай болду билбедик. Азыр ушул подачаны сууга алмаштырып көрөбүз. Аңгычакта ТДС менен чыккан суусун текшерип көрөлү. Натуральный соктун канализацияга кете турган суусу 201 жана 500дөн ашык көргөзүп аткан. Ал эми таза суусу болсо чыккан жок. Биздин экспериментибиз аягына келип калды. Эми эң маанилүү жеринен сиздерге айтып берели. Пиванын тазаланып фильтрден чыккан жерин көрсөңүздөр болот. Бизге 22-ни көргөзүп жатат. Эми Pepsi'ден чыккан таза суусун көрсөңүздөр 25-ти көргөзүп атат. Пиваныкы жакшыраак тазалаптыр. Ал эми натуралканыкы 0, себеби суу чыккан жок достор. Эми экинчи канализацияга кетчү суусун көрсөңүздөр, бул пиваныкы 463-тү көргөзүп аткан. Pepsi'ники 208 тазараак чыгыптыр. Ал эми натуральный соктуку 191-ди көргөзүп атат. Ал эми өзүнүн биринчи продукциянын өзүнүн бөтөлкөдөн алынганы 893 экен. Pepsi'ники 572 экен. Ал эми натуральный соктуку 547-ни көргөзүп жатат. Бул эмне дегенди билдирет? Биздин темирчүбүздүн Evolux компаниясынын суу фильтрлери кандай гана суюктук болбосун мыкты деңгээлде тазалап берерин сиздерге далилдеп берди болуш керек деп ойлойм. Ден соолугуңуздарга кам көрүп, үйүңүздөргө эгерде ушундай албетте булактан күндө суу ичпесеңер, тоонун койнунда жашасаңыздар, ушундай шаар жергесинде жашагандарга үйгө суу фильтрлерин коюп алууну сиздерге сунуштайбыз. Сиздер менен акылбек. Комментарийге дагы эмнелерди текшерип көрөлү жаза кетиңиздер. Биз албетте сиздер үчүн ал видеону тартканга дайынбыз. Катталып лайк басканды унутпайбыз.